Разаков шаарына биз бүгүнкү чыгарылышыбызды баштап жатабыз. Биздин Разаков шаарынын аймагындагы жаштар орто деңгээлде активдүү. Bir 30-40% bilimge umtulgan mындай жогорку bir көрсөткүчтөрдү көрсөтө алышты да. Кереги бар эле мага бул эмне алып келет? Bilimge караганда bir жумуш жасап эртерээк акча тапсам деген ою бар да. Андай иштерди көрбөй жатабыз азыр. Сабырдуулук, толеранттуулуктун деңгээли өтө деле жогору деп айта албайм. Өзбек улуттары менен окудум, тажик улуттары менен окудум. Адамдардын ар түрдүүлүгүн сыйлай билүү деп түшүнүш керек. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга Разаков шаарынан ысык салам. Разаков шаарына биз бүгүнкү чыгарылышыбызды баштап жатабыз. Бүгүнкү чыгарылышта биз күнүбүздө актуалдуу болгон маселелердин бири, суроолордун бири жаштардын активдүүлүгү жана жаштар арасындагы сабырдуулук, толеранттуулук жана бири-бирине туура түшүнүү жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коноктору жөнүндө сөз кылсак, ар бириңиздерге азыр сөз берсем, Жанжигитов Абдымиталип агабыз, билим берүү тармагында көп жылдан бери эмгектенип келген жердешибиз. Фазилов Мыктыбек мырза, биздин мэрияда ошо жаштар менен көп жылдан бери иштеп келген адисибиз. Анан Мухтаров Бектур, жаш активист. Азыр эми сиздер ар бириңиздер өзүңүздөр жөнүндө кыскача айтып берсеңиздер. Миталип ага, сизден баштасак. Рахмат, Алишер мырза. Жаштар арасындагы бир топ маселелерди көтөрүп атканыңар эң туура маселе. Мен өзүм дагы билим берүү тармагында өзүм кесибим мугалим. Өзүм дагы Лейлек районунун ушул Разаков шаарынын тургунумун. Ушул жаштарга баа берип, аларга жол көрсөтүүгө куштармын. Билим берүү тармагында канча жыл иштесем дагы бул багытта, жаштар багытында кандай таасир берем, алардан кандай жакшы таасирлерди алам деген ой менен жүрөмүн. Кудай буйрса, мына жаштарыбыздан бир жакшынакай бир демилгелерди күтөбүз деген ойдомун. Чоң рахмат Абдымиталип ага. Мыктыбек мырза, сиз өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, шаарды башкармалыгында кайсы тармакта, кайсы багытта эмгектенесиз? Саламатсыздарбы? Мен Фазилов Мыктыбек Эшалиевич, Разаков шаар мэриясынын аймактык экономикалык өнүктүрүү бөлүм башчы болуп эмгектенип келем. Эмгектенгениме 1,5 жыл болуп калды. Ал аралыкта жаштар менен бирге иш алып барып, шаарыбыздын экономикалык өсүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз. Чоң рахмат. Бектур мырза, өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Барыңыздарга башынан салам жолдоймун. Мен атым Бектур, мен жөнөкөй окуучумун. Анан өзүбүздүн шаарыбыздагы активист десем болот. Негизи бул сферада 2-3 жылдан бери жүрөмүн. Буюрса ушул организациялар менен, уюмдар менен иштешип, кандайдыр бир долбоорлорду алып келип, эмгектенип жүрөбүз. Жашым 18-де өзүм Разаков шаарынын тургуну болом. Барыңыздарга чоң рахмат. Байкаганыңыздардай, бул жакта жалаң ошо жаштар менен иштешкен, же болбосо жаштардын активдүүлүгүнө, жергиликтүү маселелерди көтөрүүдө, же болбосо кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууга катышкан жаштар менен жогуш деген, же болбосо жада калса жаштардын өзү дагы катышкан. Биринчи суроону Мыктыбек мырза сизге узаткым келип атат. Шаарыбыздын жаштары менен 1,5 жылдан бери эмгектенип келем деп сөз айтып өттүңүз. 1,5 жылдын ичинде байкаганыңыз боюнча, азыр бул жерде Бектур мырзадай ар кандай демилгелер менен, ар кандай долбоорлор менен, уюмдар менен иштешкен, же болбосо өз алдынча деле демилгелерди көтөргөн жаштардын бөлүгү канчалык, же болбосо деги эле азыркы учурдагы жаштардын активдүүлүгү боюнча кандай баа бересиз, же болбосо кандай пикир билдиресиз? Мен өзүмдүн оюм 1,5 жыл ичинде байкаганым боюнча биздин Разаков шаарынын аймагындагы жаштар орто деңгээлде активдүү. Булар өздөрүнүн оюну кеңири мамлекеттик деңгээлде көтөрүүгө талпынышат, бирок аракеттери жогорку деңгээлде болбой, жогорку масштабта иш алып бара албай жатат. Булар чектелгени биздин жергиликтүү деңгээлде уюштурулган спорттук иш-чаралар, форумдар, ошондой эле тазалык боюнча акцияларга гана катышуу менен чектелип атат. Биз үмүттөнөбүз, булардын келечеги жогорку масштабта иштерди алып барганга мүмкүнчүлүктөр толук бар.
Чоң рахмат. Ушул суроого эле улай сизден сурагым келип атат Абдымиталип ага. Негизи активдүү болуш үчүн билим болуш керек. Же болбосо жок дегенде ошол орус тилинде кругозор дейбиз, ал эми кыргыз тилинде баягы ар тараптуу бир билим дейбизби, же болбосо ар тараптуу кызыгуу дейбизби, же болбосо талпынуу, ошондой нерселер болуш керек да. Сиздин байкооңуз боюнча азыркы окуучулардын арасында, же болбосо шаарыбыздагы окуу жайлардагы студенттердин арасында билимге талпынуу, билимге умтулуусу кандай? Туура. Бул маселеде бир топ учурларды айтып өтсек болот да, билим боюнчачы. Билим алууда көпчүлүк пайызы ушул билим азыр мисал үчүн бизде 1,5 миң бүтүрүүчү бүттү да быйылчы. Ошонун бир 30-40 пайызы билими умтулган, билимге умтулган мындай жогорку бир көрсөткүчтөрдү көрсөтө алышты да. Мунун себеби эмнеде? Себеби биздин баягы районубуздун географиялык шартында бир маселе бар. Анан экономикалык жагдайыбыз, турмуш тиричилигибиз бар. Себеби көп жаштар билимге караганда бир жумуш жасап эртерээк акча тапсам деген ою бар да. Көпчүлүгү билим алып, ал келечекке кадам таштаган жаштарыбыз дагы бар. Муну бир эки мисал айтып өтөйүн. Бүгүн эле аттестаттар тапшыруу учурунда бир мектепке бардым. Ал жерде көрсөткүч аябай жогору болду. Район боюнча эң биринчи орунда турат ал мектеп. Тандоо сабактарын дагы көрдүк. Уже алар кесипти дагы тандоону эртерээк баштаганда, мисалы үчүн англис тили эң жогорку деңгээл, жогорку көрсөткүч болду да ал жердечи. Бардык балдар ошол бүтүрүүчү, 27 окуучу бүтүргөн болсо, бардыгы англис тилинен босого балдан өткөн көрсөткүчтү көрсөтүп берди да. Математика, орус тил бардыгынан. Себеби бул бир мектепти айтып атам, эң алдыңкы мектебибизде. Кээ бир жерде жок. Кээ бир айылдарыбызда төмөн пайыз болуп калып атат да. Бул нерсени билим алууда көпчүлүк учурда ошол билим алып аткан окуучуга же студентке айлана чөйрө же болбосо башка бир экономикалык болобу, социалдык бир мамлекетибиздеги көрүнүштөр таасир этет экен да. Умтулат экен. Ошол балачы мен окушум керек, билим алышым керек деп. Анан дагы бир себеби билим алууда кичине көйгөй болгон, бул биздин азыркы жаштарыбыз кичине жалкоо болуп калган, эрксиз болуп калган. Койгон кээ бири максат кое билет, кээ бири максатында кое билбейт. Койгон максатка жетүүнү билген бар, жетүүнү билбеген дагы жаштарыбыз бар да. Ошондуктан жаштарга негизинен билим менен ошол алган билимин практикада колдоно билүү деген маселе бар. Бул азыр бизге 12 жылдык кирип атпайбы? Билим берүү жаатындачы, Сингапур методикасы депчи. Ал жерде биринчи класстан баштап ушул окуган бир билимин ал практикада колдоно билүүсү да. Мен аралашып жүрөм, көп алдыңкы активдүү жаштарыбыз бар, билими бар. Бирок ошол алган билимин чөйрөдө же турмуш тиричилигинде колдоно билүү көндүм жок. Ошондуктан билимди бул жаштайынан барып, ошону өзүн эркин билдирип, өзүнүн оюн билдиргенге, сөз сүйлөп үйрөнүүгө үйрөтүп барсак, ошондо гана билимин колдоно билип, ал баланын билимдүү экенин биз сезе алабыз да. Кээ бир балдар аябай билимдүү, бирок аны биз сезбейбиз, ал билимчи, ал билдире албайт дагы, өзүн ачыктап чыгара албайт дагы. Ошондуктан ушундай кээ бир долбоорлор бар, жаштар долбоору. Мен дагы бир эки жыл жаштар уюмум бар эле райондо, Лейлек районунда. Бир 2-3 жыл ошону менен иштегенмин жаштар. Ошондон билем, активдүү жаштарды ушул жаштар кыймылы, жаштар уюмдары аркылуу анын лидерлигин, анын деңгээлин чыгара биле турган бир булак болуп саналат да, ушул кыймылдарчы, жаштар кыймылдары.
Себеби мамлекетти башкарганда кээ бир адамдар мурда комсомолдон баштап ушу тепкич менен мамлекет башкарууга чейин жетти да. Бизде дагы жаштарыбыз бар. Разаков төрөлгөн райондо сөзсүз түрдө бар. Бирок ошолорду көндүмүн эмнеге татыктуу баардыгын аныктап билип, аны көтөрө билүү дагы керек да. Анын үчүн ушундай бир кыймылдар, ушундай бир уюмдар жаштардын демилгелерин колдогон, аларга колдоо көрсөтүп, аны ошол жаш баланын жаштын эмесин билген, максатын билген, ага жол көрсөткөн бир көрөк уюмдарыбыз керек да. Мектептерде жаш уюмдар бар, өзүн өзү башкаруу уюмдары. Ал жерде мектептин президенти болот, да министрлери болот, ийримдер бар ар кандай. Алар боюнча дагы ошол жаштардын бир лидерлик сапаттарын алып чыксак болот да. Ошолорго сиз атап өткөн долбоорлордон же болбосо уюмдардан тышкары билим берүү тармагынын өзү дагы ар кандай жолдор аркылуу салым кошуп атат деп айтып өттүңүз. Ошолор жөнүндө бир аз кененирээк токтолсоңуз, мектеп алкагында окуучуга, балага кандай жолдор аркылуу билимден тышкары баягы кошумча бир сапаттарын өнүктүрүүгө, жанагы ошолор айтып өткөн лидерлик, же болбосо активдүүлүк, же болбосо баягы чөйрөбүздө болуп аткан нерселерге салым кошуу деген сыяктуу нерселерге кантип бала аралашат, жана мектеп ага же болбосо жалпы эле билим берүү системасы ага кантип өбөлгө түзөт? Жана бир ооз жана айтып өттүм эле, мектепте баягы өзүн өзү башкаруу уюмдары бар го. Манас, Семетей, Сейтек деп мурда бар эле. Азыр ар бири өзүнүн бир республика катары көрөт мектеп. Анын ар бир структурасы бар. Ошолорго жүктөлөт дагы. Ошол балдардан өзү эме сапат, адамдык сапаты дагы, тарбиялык жактан дагы, билим жактан дагы, лидерлик жактан дагы ошол жерден балдар аныкталат да. Бизде жаш мугалимдер секциясы дагы бар да, район боюнча атайын өзүнчө. Мурда жок болчу, 3-4 жыл болду, жаш мугалимдер секциясын уюштурганбыз. Алар бүт жаш 3 жылга чейин иштеген жаш мугалимдер. Алар дагы өзүнчө секциясы бар. Алар деле ушул лидерликин көрсөтө алган балдар менен жекече иш алып барат. Ага багыт берет, кесиптен баштап кайсы жөндөмдөрүн өнүктүрүш керек. Мисалы үчүн бир бала бир мен айтып берсем боло берет. Бир мектепте эм билимге жакшы кызыкпаган бала, бирок лидерлик касиети бар да. Аны мугалимдер, ушу жаш мугалимдер аны аныктап чыгып, ал өзүнүн көндүм эмесин тапканда, баланын жөндөмүн эмнеге жөндөмдүү экенин аныктап чыккандан кийин акыркы бүтүрүүчү класста окуп жүрүп, ал мектептин эң алды болот калды да. Көрсө анын таланты, анын жөндөмү башка экен дагы, мектептин коомдук ишинде ансыз иш чара өтпөй калды да. Ал керек болсо ал кино дагы тартып жиберди да. Ал эң мектепте баягы бейбаш балдардан бири болчу да. Ошондуктан мектепте ар бир мугалимдер ушинтип иштешет да. Баланы жок эле кызыкпаган нерсеге тартуунун кереги жок. Музыкага кызыкканды бар сен спорт деп кошуп алыштын кереги жок. Биологияны окуганга барып алып математиканы олимпиадага киргизип бериштин кереги жок. Бар сен английский дагы катыш, орус тилге дагы катыш, математикага катыш деп баланы кыйнаштын дагы кереги жок. Ошондуктан ар бир баланын өзүнүн жөндөмүн табуу чеберчилиги дагы бир топ кыйын да. Ошондуктан кээ бир мугалимдер ушундай балдарды табып атышат да. Бир баланын лидерин табуу ушундай жолдор менен мектептерде жүрөт да. Чоң рахмат. Дал ошол сиз белгилеп өткөн сапаттар, лидерлик сапаттар, же болбосо активдүүлүк, ошондой эле ар кырдуу жөндөмдөрү бар биздин Бектур мырзабыз. Сизге суроо узаткым келип атат. Сиз биз билгенден коомдук чөйрөдө же болбосо ошо Разаковдун бир кандай бир коомдук иштерине аябай активдүү аралашып жүрөсүз. Ар кандай демилгелерге же болбосо жада калса өзүңүз дагы түзүп чыккан долбоорлор, демилгелер бар. Жалпы эле коомдук иштерге аралашууңуз жөнүндө айтып берсеңиз, кантип коомдук иштерге аралашып калдыңыз, эмне себептен аралашып калдыңыз жана азыркы учурда эмне себептен улантып атасыз? Негизинен коомдук иштер жөнүндө деги эле бул уюмдар жөнүндө мен биринчиден башында маалыматым деле жок болгон. Тренингтерге барган кызыкчу элем да, кызыктуу бир темалар болуп калчу эле, барып калчу эле. Анан билбечүмүн да мен бир уюм уюштуруусунчу. 8-класста бир барып калгам бир уюмга. Ал ЮНИСЕФ тарабынан болуп калган экен. Анан
алар жөнүндө көбүрөөк маалымат алгым келди. Себеби мен анын адамдары жаккан да мага. Адам ошолор менен бирге иштешким келип, анан ошолор жөнүндө көбүрөөк маалымат издеп, анан мен билгем алар волонтерствого алат экен деп. Анан ошентип бир 9-класста волонтер болдум окшойт. 9-класста волонтер болдум дагы. Жалпысынан ЮНИСЕФте 2 жыл иштедим. Анын 1 жылын волонтер катары иштеп бердим. Анан 1 жылын болсо ушул өзүбүздүн Лейлек районубузда ментор катары болуп иштедик. ЮНИСЕФтен сырткары мен өзүбүздүн шаарда дагы бир демилгелүү иштерди алып барчу элем ал убакта. 16-17 жашта болуп калат экем. Ушул Peaceful Баткен менен бирге көп долбоорлорду ишке ашырып калдык. Анын ичинен бирге деген долбоорлор болду. Биз тазалык менен күрөштүк десек болот. Рекетке каршы болуп чыктык. Деги эле кандай бир көйгөй бар болбосун биз аны чечкен аракет кылчу элек да. Чоң рахмат. Анан азыр сизди угуп отурсам ар кандай долбоорлорго катышкан экенсиз, ар кандай демилгелерге, ар кандай тармактагы демилгелер экен. Анан ошолордун баардыгына катышып отуруп, азыркы учурда ошол катышуудан келип чыккан таянактар өзүңүзгө, же болбосо негизи эле ошо активдүүлүктөн келип чыккан таянактар өзүңүзгө эмне алдыңыз? Анан сиздөөңүз боюнча ошондой активдүүлүк аркылуу Разаковдун жаштарына, же болбосо негизи эле коомго сиз эмнелерди бере алдыңыз? Эми коомго канчалык деңгээлде бердим деп айта албайм, бирок ушул күнгө чейин аракет кылып жүрөбүз. Колубуздан келгенин кылып жүрөбүз. Долбоорлорду ишке ашырып, балдарды жыйнап, маалыматтарды берип, багыттарды берип жүрөбүз. Өзүмө мен мисалы үчүн 2 жыл мурун мен өз оюмду мынчалык кенен кеңири айта алмак эмесмин. Катарыңыздарда отурам деп элестетчү эмес элем да. Ушунун аркасынан мен мындайча айтканда жеке өнүгүүм болду. Ушуну улап эле дагы бир нерсени сурагым келип атат сизден, Бектур мырза. Буга чейин Абдымталип агабыз жана Мыктыбек мырза айтып өттү. Азыркы күндө чындыгында баягы жаштардын активдүүлүгү, же болбосо мындай коомдук иштерге ар кандай демилгелерге аралашуусу жогорулап келатат. Бирок дагы эле менин оюмча биз каалаган деңгээлде эмес да, дагы эле аябай жакшы деңгээлде эмес. Сиздин жеке оюңуз боюнча кандайдыр бир кээ бир жаштардын арасында кайдыгерлик бар. Жанагы эле айткан тазалык маселелерине, же болбосо жаштардын тартип маселелерине, ошол сыяктуу көпчүлүк мындай актуалдуу, маанилүү болгон нерселерге кайдыгерлик дагы эле жок эмес да. Ошол кайдыгерлик эмнеден келип чыгат? Эмне себептен жаштардын тегиз болбосо дагы көпчүлүгү, же болбосо басымдуу бөлүгү активдүү эмес? Мен ойлойм, бул нерсенин түпкү тамыры патриоттуулукта жатат деп. Себеби эгерде адам патриот болсо, ал чындап өз өлкөсүнү, өз шаарыны сүйсө, жана чын дилден бир аракет жасайм десе, ал албетте активист болот. Албетте бир нерселерди өзгөрткөнү, же болбосо бир жаңы нерселер киргизгенге аракет кылат да. Мисалы үчүн мынау көчөдөн мусор алып туруп, аны мусоркага чейин алып туруп таштап койгону бул чоң активдүүлүк болуп эсептелинет да. Себеби сен кайдыгер эмессиң да. Ошондой маанайда. Мен ойлойм, бул патриоттуктан го деп. Же болбосо бул маалымат жетишпестиктен дагы болот. Себеби мисалы үчүн эмне кереги бар эле мага эмне алып келет деген суроолор келип чыгат. Азыркы учурда ошол маалымат таркатуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Эмне үчүн бул маанилүү, бул эмне пайда алып келет бизге, кандай өзгөрүүлөрдү алып келет деген маселелердин үстүнөн иштеп отурган учурубуз. Чоң рахмат. Кийинки суроо Мыктыбек мырза сизге болмокчу. Шаар башкармалыгы жаштар менен иштөөдө кандай механизмдери бар, же болбосо кандай усулдары бар? Мисалга мен угуп жүрөм, бирок толук маалыматым жок. Жаштар кеңеши, жаштар комитети дейбиз. Же болбосо кээ бир иш-чараларыңыздар жөнүндө жалпы маалыматым бар, бирок кененирээк маалымат алсак. Биздин Разаков шаарынын мэриясында жаштар борбору уюштурулган атайын. Ал жерде атайын имарат курулуп, ал жерде атайын техникалык база бар. Кайсыл бир өзүбүздүн Разаковдун кулуну өзүнүн бир шыгын көрсөтөм деп келсе, ал жер дайым эшиги ачык. Ал жерде дайым эле интернетке туташуу бар. Өзүнүн долбоорлорун, өзүнүн ой пикирлерин келип кеңири өзүнүн теңтуштары менен талкуулап кеткенге толуккануу мүмкүнчүлүктөр бар. Болгону биздин жаштар кайдыгер болбой, азыр Бектур инем айтып кеткендей, патриот болуп, өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн шаарына өзүнүн салымын кошуу үчүн ар кандай ой пикирлерди айтып келүүсү биз өтө муктажбыз ошол сунуштарга.
Эмнеге дегенде, бул жаштар бул биздин кыймылдаткыч катары болуш керек да бул. Өздөрүнүн жаңы ой пикирлерин айтып, азыр алдыда айтып кеткендей, булар футболго, тазалыкка, ошондой эле дагы бир башка форумдарга катышып, андан сырткары дагы бир бюджетти түзгөнгө, келечекке кандайдыр бир мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууга, жаштардын стратегиялык өнүгүү пландарын иштеп чыгууга өздөрүнүн ой пикирлерин айтуусу бул биздин келечекке болгон жаркын келечекке болгон жаңыдан кадам таштоо болуп саналат. Бирок биздин жаштар азыр андай иштерди көрбөй жатабыз азыр. Чүнкү учурдан пайдаланып белгилеп кетишибиз керек. Мыктыбек мырза айтып өткөн жаштар борбору дал ушул жерде отурабыз биз. Анан 100% кепилдик менен далилдеп бере алам. Аябай ыңгайлуу, бүт бардык шарттары бар. Ушундай керемет болгон имаратта бардык нерселер каралган экен. Болгон эле ошо активдүү деген жаштар ушул жака келип активдүүлүгүн көргөзүшүп калыптыр. Анан Абдимиталип ага, сизге дагы ошого окшогон сурооду бергим келип атат. Буга чейин Мыктыбек мырза айтып өткөн нерселердин бардыгы баягы жаштардын жарандык катышуусу. Өлкөбүздүн, анын ичиндеги баягы шаарыбыздын жарандык жашоосундагы катышуусу. Ошол боюнча жарандык катышуусун жогорулатуу максатында сиздерде жалпы эле билим берүү тармагында кандай пландар, же болбосо жакынкы убактагы бир балким жаңылыктар киргизилеби, же болбосо азыркы бар нерселерди оңдоп түзүү пландалган, ошол боюнча сөз кылсаңыз. Туура эле жана айтып өткөндөй, бул күнүмдүк иш-чараларда жана спорттук, маданий деп атпайбы, ал жерде бүт эле жаштар катышуусу активдүү. Анан кийин билим берүү жаатында дагы биз окуучулар арасында бир топ таланттуу жаштарды тандап, алардын демилгелерин колдоо максатында бизде баягы илим техника деген багытта азыр республикага жыл сайын биздин 14 жаштан жогорку, 14 жаштан 35 жашка чейин жаш деп эсептелет го мыйзам боюнча. Барып биринчи, экинчи орундарды алып келип атышат. Алар техника, илим техника жаатында азыр биз билбеген, биз ойлоп көрбөгөн бир ойлоп табуулар жасап атышат да. Анан баягы демилгени колдоо боюнча жанагы жаштар жөнүндө мыйзамда көрсөтүп койгон, илим жагынан, билим жагынан, маданият, спорт жаатында мына Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык бар да жаштар арасында. Ошондо бир 11-13 номинация боюнча бар. Биздин жаштарыбыздын баарында ошондой демилгеси бар. Бирок ошол демилгени көтөрүп чыгышыбыз керек да. Мына спорт жаатында дагы биздин окуучу 17 жаштагы балдар Азия чемпиону болуп келип атат. Мына Абдирасилов деген азыр эмеде кол байылынан болот. Ленин мектебинен бир бала Индияга барып келди. Ушундай кыздарыбыз барып келди спорт жаатында. Маданият жагында мына жаш окуучуларыбыз мына канча республикалык баягы ыр конкурстарда жакшы орундарга келип атат. Ушул жаштар арасында ошондой бир таланттан баштап өнөргө чейин баардыгын көтөрүп чыгышыптыр. Ошолордун демилгесин ишке ашыруу, реализациялоо жагында кичине мындай башын сайып, ошол жаштар менен иштеп, аралап жүргөн бир патриот жигиттерибиз дагы керек да. Аныкташ керек ошолорду. Андан ары аларга жол көрсөтүп, жол алып барыш керек да. Чоң рахмат. Азыр бул жерде Разаков мэриясынын жана билим берүү тармагынын негизи эле алып барып аткан иштери, же болбосо пландары жөнүндө кенен маалымат уктук. Чындыгында жаштар менен тыгыз иштейт экен. Ал эми азыр мен Бектур мырзадан сурагым келип атат да. Сиз жаш активист катары, патриот жигит катары коомдук иштерге аралашууда мэрия менен же болбосо билим берүү тармагы менен баягы байланышты сезесизби? Буга чейин айтылып өттү. Мисалга билим берүү тармагы аябай көп иштерди кылып атат бул тармакта. Мэрия деле аябай көп шарттарды түзүп берип, көп иштерди аткарып атат экен. Ал эми сиз патриот катары ошол нерсени көрүп атасызбы, байкап атасызбы, негизи байланышты сезип атасызбы? Байланыш бар деп эсептейм. Эмне үчүн? Себеби мисалы үчүн мэриядан мына биздин азыркы учурда өкүлдөрүбүз турат. Андан сырткары мына бизге ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү берген, жаштар центрин куруп берген. Бул дагы бир чоң неме десем болот, жардам десек болот. Анан башка убактарда деле биз мисалы үчүн мындай нерсе керек бизге, бул жак менен сүйлөшүп бериңиздер, же кандайдыр бир
документте иштери болуп калса бизге албетте булар жардам берет, жардам берип келген. Бул жерде мен өзүм деле канча бир проекттерге келип командалар менен даярданып кетчү элек. Анан бизге эч качан жок деген эмес да. Анан кийинки бөлүгүбүз толеранттуулук же болбосо сабырдуулук же болбосо бири бирибизге болгон туура мамиле жөнүндө болмокчу. Негизи жалпыбызга маалым бул аябай коомдо жалаң гана жаштардын эмес, жалпы эле коомдун ичиндеги аябай маанилүү маселе. Толеранттуулук деген сөздү дагы туура түшүнүшүбүз керек. Бул бая эле айтып өткөн бири бирибизге болгон сабырдуулук же болбосо туура түшүнүү мамиле кылуу. Анан акыркы күндөрү тилекке каршы акыркы убактарда биз жаңылыктардан көп угуп калабыз. Кайсы бир жерлерде мисалга окуучулар арасында дейбизби же башка жашты өкүлдөрдүн арасында бири бирин кайсы бир белгилер үчүн кемсинтип кандай бир кылмыштар аткарылып ошол сыяктуу окуяларды угуп калдык тилекке каршы. Мен ушул нерсе жөнүндө Бектур мырза сизден сурагым келип атат. Сиздин оюңуз боюнча азыркы күндө жаштардын арасында бири бирине болгон түшүнүү, бири бирине болгон толеранттуу мамиле кылуу же болбосо сабырдуу мамиле кылуу деңгээли кандай? Мен ойлойм, сабырдуулук, эле толеранттуулуктун деңгээли биздин, мисалы үчүн биздин өзүбүздүн шаарда эле алганда өтө деле жогору деп айта албайм. Орточо десек болот. Себеби бизде көбүнчө спорт жаатынан биргебиз да. Ал үчүн спорт менен бизде эмнеси жагат, биз мисалы үчүн бизден чоң адамдар менен футбол ойноп калабыз, волейбол ойноп калабыз, бизден кичиктер менен ойноп калабыз. Ошондой нерселер бизди биригиштирип турат да. Негизи Разаков шаары бул көп улуттуу шаар. Анан улуттар аралык, мисалга сиз окуган мектепте мен билишимче ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү окуйт. Күнүмдүк окуу процессинде мисалы же болбосо мектеп убагында, мектептен тышкары сиз айтканда ар түрдүү спорттук иш-чаралар же болбосо башка дагы иш-чаралар болот. Ошол убактарда, моменттерде улуттар аралык мисалга чыңалуу байкалбайбы же байкалабы? Негизи толеранттуулук дегендин бир бөлүгү ошол дагы да. Чында байкалбайт, себеби мен 1-класстан бери 11-класска чейин өзбек улуттары менен окудум, тажик улуттары менен окудум, өзүм кыргыз болобуз, биз 3 улут бирге окудук. Ошон үчүн менде досторум көп да, азыр ар бир улуттанчы. Анан биз эч качан эле бөлүнгөн эмеспиз, жакшы мамиледебиз. Мектептин сырткары дагы, мектептин ичинде дагы биз тыгыз, жакшы дос мамиледе жүрөбүз. Эч качан эле бир уруш болгон элек, биз негизи мектебибизде андай нерсе болгон эмес деп айта алам да, чынында. Чоң рахмат. Анан акыркы бир жылдары дагы бир көзгө көбүрөөк учураган нерсе бул эми буллинг деп айтат, кемсинтүү. Мисалга жашына карап кемсинтүү, сен кичүү классың, мен жогору классмын, жанагы сиз айтып өткөн рекетчиликке каршы демилгелер дедиңиз, бирок ошол кээ бир учурларда дагы эле байкасак болот. Жашына карап кемсинтүү же болбосо кандайдыр бир социалдык абалына карап, сен кедейдин үй бүлөсүнөн, мен байдын үй бүлөсүнөн деген сыяктуу кемсинтүүлөр дагы байкалат. Ал эми сиздин байкооңуз боюнча ал нерселер канчалык көп кездешип атат азыр? Андай нерсени мен чынында байкаган эмесмин. Биз 10-класс болгондо 11-ге көчкөндө, 11-лер кеткенде биз сагынган учурлар дагы болгон. Себеби биз жакшы мамиледе болчук да. Анан мектепте эле кызыктуу кылып өткөрсө эле, анан достошпой кантип урушасың да. Жакшы нерселер өткөзсө эле, конкурстар, мелдештер спорттук, ошолордун аркасынан биз канча жылдан бери жүрөбүз. Буруштар болушу мүмкүн, эми түшүнбөстүктөрчү, бирок андай деле бири-бирин жек көрүп, анан душман катары көргөн учурлар болгон эмес. Анан дедовщина деген сөз, рекетир деген сөздөр бизде бүгүнкү күндө жок деп айта аламын. Мисалы мен өзүмдүн мектебимди алсам. Чоң рахмат. Анан Мыктыбек мырза, шаардык деңгээлде мэрия тарабынан ошол толеранттуулукту жайылтуу боюнча, бири-бирине болгон урмат-сыйды кеңейтүү боюнча кандай иш-чаралар жүргүзүлөт? Туура белгилеп кеттиңиз. Коомдук толеранттуулук дегенди туура чечимлеп, бул адамдардын ар түрдүүлүгүн сыйлай билүү деп түшүнүш керек. Сиз айткандай, бул боюнча биздин Разак шаар мэриясынын алдында КАБ деген бар, коомдук алдын алуу бөлүмү деген. Ал жерде ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, өзүбүздүн аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү жана башка органдардын мүчөлөрү бар. Ал жерде ушундай бөлүнүп жарылуу, бирөөдү сый урмат көрсөтпөө боюнча жаштарга өздөрүнүн насааттарын айтып, мектептерде, өзүбүздүн жыйындар залында чогулуштарды, жыйындарды өткөрүп келет. Өздөрүнүн иш пландары бар. Иш пландары ар бир бекилип,
кандай максатта эмне боюнча өтүш керек, бардыгы иш планı негизинде алып барылат. Бул да болсо Разак шаар мэриясынын жаштарга болгон түшүндүрүү иштеринин жакшы бир кадамдары деп эсептесек болот. Чоң рахмат. Албетте сиздин сөздөрүңүзгө 100% кошулам. Анан сизге эле кошумча суроо бергим келип атат. Бул суроом негизи эле долбоорлор тууралуу. Мисалга жергиликтүү уюмдардын долбоорлору, же болбосо эл аралык уюмдардын долбоорлору, азыр биз атап өткөн бардык маселелер, билим деңгээлин көтөрүү боюнча, же болбосо толеранттуулук жана бири-бирибизге болгон туура мамилени жайылтуу боюнча, же болбосо коомдук активдүүлүк, жарандык катышуу сыяктуу, же болбосо андан тышкары дагы толгон токой тармакта иштеген долбоорлор бар. Анан ошол долбоорлор менен мэрия канчалык активдүү иштешет? Анан ал долбоорлор жаштарга бүгүнкү күндөгү долбоорлор, сиздер иштешкен долбоорлор кандай таасирин тийгизип атат? Анан келечектеги планда дагы кандай тармакта ошондой долбоорлор менен иштеген пландалууда? Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн Разак шаар мэриясында ар түрдүү долбоорлорду жаштардын интеллектуалдык ой жүгүртүүсүн жогорулатуу боюнча, ушундай эле толеранттуулук боюнча долбоорлорду ишке ашырып келет. Көбүнчө биз Бириккен Улуттар уюму, ЮНИСЕФ, ПРООндун долбоорлору менен ушул жаштарга туура тарбия берүү, билим берүү боюнча долбоорлорду ишке ашырып баратабыз. Бул жерде көбүн эсе биз жаштарды баарыны баягы Кыргызстанда керектүү болуп аткан биринчи мисалы англис тилин үйрөнүү, IT тармагында бул жерде тил бөлүү, дин бөлүү деген маселе каралбайт. Бул жерде баары чогулуп келип, англис тилин үйрөнөт, IT тармагын үйрөнөт. Бул жерде андай бөлүнүп жарылуу деген маселенен алыс болушат. Чоң рахмат. Абдимиталип ага, сиздин оюңуз боюнча ошол долбоорлор менен иштешүү канчалык деңгээлде жаштарга пайдалуу жана кандай таасирин берет? Дагы деле ошо жергиликтүү долбоор болобу, же болбосо эл аралык долбоор болобу, бардыгы? Баягы жана башында айтып өткөндөй эле мамлекеттик жаштар саясаты жөнүндө мыйзамда дагы көрсөтүлгөн, ушу долбоорлорду мамлекет колдош керек. Социалдык заказ дегендер бар. Анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өзүндө мыйзам ченемдеринде көрсөтүлгөн жаштарды колдоо деген көп эле мыйзам актыларында бар жаштарды колдоо боюнчачы. Бул деген мисалы үчүн социалдык заказ жөнүндө дагы мыйзам бар. Ал боюнча мамлекет ушул жаштардын демилгелерин колдош керек да. Анын үчүн ушул жаштардын мурда бар эле окуулар болуп турчу эле, азыр деле болуп атса керек. Долбоор жазуу, долбоорду ишке ашыруу боюнча окуу бир долбоорлор болот го. Ошону менен булардын ушу долбоорду туура максат жакшы коюп, ошондой нерсени өнүктүрүш керек да жаштар арасында. Азыр жаштардын оюнда бар, бирок аны ошол долбоорду ишке ашыруу механизмдерин кичине түшүнүшпөй калат да. Бар өзүндө болгон нерсени кантип ишке ашыруу жол механизмдери кичине ушу эме болуп калат да. Ошондой жөндөмдөр аз болуп калып атат да. Болбосо канчалаган активист жаштарыбыз бар, алардын канчалаган демилгелери бар. Ошолорду бир топ мындай чыгарса болот да. Чоң рахмат. Анан мындай суроону бергим келип атат. Абдимиталип ага, эгерде сиз азыркы билимиңиз менен, азыркы тажрыйбаңыз менен, азыркы көргөн билген нерселериңиздин бардыгы менен азыр Бектур мырза 18десе, 18 жашыңызга кайтып калсаңыз өзүңүзгө кандай кеңеш берет элеңиз? 18деги Абдимиталип мырзага кандай кеңештер берет элеңиз? Эрктүү болуп, жалкоолукту таштап, жакшы койгон максатка жетүүгө аракет кылган бир баягы жаман адамда бир асыл сапаттар аябай көп го, жакшы асыл сапаттар. Ошолорго ээ болуп, жаман адаттан сырткары болуп, бир ички дүйнөсү бай, баягы сабырдуу, маданияттуу болуп өнүгүүгө насаат берет элем да. Чоң рахмат. Ушул эле сөздөр азыркы бизди көрүп жаткан жаштарга дагы кулаңыздарга көмөч болсун. Мыктыбек мырза, ал эми сиздин жаштарга болгон кайрылууңуз,
Сиз эми жаштар менен тынымсыз иштеп келесиз дагы. Анан көп нерсени байкап жүрсөңүз керек. Анан айтчу сөздөрдү айтып дагы жүрсөңүз керексиз дагы. Ал эми азыркы учурда бизди көрүп аткан жаштарга кандай кеңештерди же болбосо өзүңүз башыңызда өткөрүлгөн тажрыйбаны нелерди айтат элеңиз? Жаштар окууга катуу көңүл буруп, Кыргызстандын келечеги үчүн өз күчтөрүн аябай, келечеги үчүн аракет кылуусун суранат элем. Мен аларга эч кандай ойдагын айта албайм. Мен өзүм жашмын, аларга бир нерсе айтайын деген эч кандай оюм деле жок. Болгону суранычым өзүңөрдүн убактыңарды туура пайдаланып, окууңарды мыкты окуп, Кыргызстандын келечеги өзүңөрдүн келечегиңер үчүн талыкпастан аракет кыла бергиле демекчимин. Бектур мырза, сиз курактагы же сизден кичүүрөөк же сизден улуураак жаштарга бир ооз сөзүңүз. Бизде ЮНИСЕФте мындай сөз бар. Жаштар бул эртең эмес, жаштар бул бүгүн деген сөз бар. Андыктан аракетиңерди, кандайдыр бир ой максатыңарды эртең эмес, бүгүн баштагыла деген сөз айтмакмын. Жаштар бул бүгүн дагы, эртең дагы, анан кечээ дагы. Себеби жаштар ар дайым коомду алдыга сүрө турган, алдыга кыймылдата турган күч ар дайым жаштар болот. Бүгүнкү чыгарылышта биз жалпысынан жаштардын активдүүлүгү жөнүндө, жаштардын аракети жөнүндө, жаштардын коомдук катышуусу жөнүндө, ошондой эле толеранттуулук, алдыга умтулуу, билимге умтулуу деген темаларды козгоп өттүк. Андан байкаган болсоңуздар, мамлекет тарабынан, билим берүү тармагынан, же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан бардык шарттар түзүлүүдө, иш аракеттер көрүлүүдө жана кадамдар ташталууда. Жада калса жаштар өзү дагы өзү үчүн демилге көтөрүп, болгон күч аракетин жумшоодо. Ал эми сиз, урматтуу көрүүчү, коомдун өнүгүүсү үчүн бүгүн, кечээ жана эртең кандай кадам көрдүңүз? Ушул суроону аябай терең ойлодуңуз. Бүгүн сиздер менен Абдымиталип агабыз болду, Мыктыбек мырза болду жана Бектур мырза болду. Мен Алишер Казыев, сиздер менен бүгүн жаштардын активдүүлүгү жөнүндө сөз кылдык. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.